Hafta içindeki mañilүү жаңылыктар студияда Диана Нурлан кызы. 22 июнда Ички иштер министри Улан Ниязбеков Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратында Бишкек шаарынын Свердлов райондук шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугушууга катышты. Анда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасы Нуржан Шайлдабекова, Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, шайлоонун талапкерлери жана өкүлдөрү, прокуратуранын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү, ошондой эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери катышты. Жолугушуу учурунда алдыда болуп өтө турган шайлоодо коомдук тартипти жана жалпы коопсуздукту ички иштер органдарынын 2600 кызматкери күчөтүлгөн тартипте камсыздап, анын ичинде 350 кызматкер, 175 шайлоо тилкелеринин ичинде коопсуздукту камсыздаса, 750 кызматкер шайлоо тилкелеринин сыртында коопсуздукту камсыздай тургандыгын баса белгиледи. Улан Ниязбеков билдиргендей, шайлоого байланыштуу мыйзам бузуулар боюнча ыкчам чараларды көрүү максатында 25 документтештирүү топтору түзүлүп, ага тажрыйба алуу 110 кызматкер бекитилген. Шайлоо өтүп жаткан аймактарда жакын жерлерде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, жол кырсыктарын алдын алуу жана кайгылуу иштерин жүргүзүү үчүн 1500 кызматкер кызмат өтөөгө бөлүндү. Ички иштер министрлигинде ыкчам штаб түзүлүп, 3 жерге маалымат алуу топтору уюштурулду. Жарандардан келип түшкөн чакырууларды ыкчам тейлеп, окуя болгон жерде изи суу ийгиликте кылмыштарга бөгөт коюу үчүн 511 автоунаа менен күндүзгү жана түнкү кайгуулдар ишке киргизилди. Жер-жердеги ички иштер органдарынын ишмердигин координациялоо үчүн менин 3 орун басарым шаардык жана облустук ички иштер башкармалыктарына бөлүндү деп билдирди өз сөзүндө. Ички иштер министрлигинин башчысы азыркы учурда шайлоого байланышкан жалпы 23 факты маалымат электрондук журналына катталган. Анын ичинде Свердлов району боюнча 2 факты, Ноокат району боюнча 21 факты, алардын ичинен 11 факты боюнча кылмыштын курамы аныкталбагандыктан иш козгоодон баш тартылды. Калган 10 факты боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. 27 июнь күнү күзөт кызматынын ведомстволук полкунун жаңы имаратына капсула салуу азими болуп өттү. Аталган капсула салуу иш-чарасына Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, күзөт кызматынын башчысы милициянын полковниги Оролбек Акбаров, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Азамат Токтоналиев, ошондой эле ардагерлер жана өздүк курам катышты. Милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов өз сөзүндө милиция кызматкерлеринин иш шарттарын жакшыртуунун жана алардын ыкчам даярдыгын жогорулатуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошондой эле жарандардын коопсуздугун жана укук тартибин камсыз кылууда бул долбоор маанилүү экендигин айтып кетти. Бул 2 кабаттуу имараттын жалпы аянты 408 чарчы метрди түзөт, 26 бөлмөдөн турат. Курулуш Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы тарабынан каржыланат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги өз кызматкерлеринин эмгек шарттарын жакшыртуу жана калктын коопсуздугун жогорулатуу боюнча жигердүү иштерди улантууда. Белгилей кетсек, Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесине карата курулушту аяктоо жана жаңы имараттарды пайдаланууга берүү үстүбүздөгү жылдын 1-ноябрына мерчимделүүдө. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүүнүн алкагында Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Эркебек Ашырходжаев жана Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Каныбек Абдрахманов, Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Кабылбек Бишимбаев, ички иштер органдарынын ардагери 93 жаштагы Чоюнбек Сагынбаев менен кезигип келишти. Эркебек Ашырходжаев ардагер атага көп жылдык кызматы жана Кыргызстандын укук коргоо органдарынын өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн терең ыраазычылыгын билдирди. Жолугушуу учурунда Эркебек Ашырходжаев ардагерге ыраазычылык кат жана баалуу белектерди тапшырып, Чоюнбек Сагынбаев сыяктуу инсандар өзгөчө сый-урматка жана жогорку баага татыктуу экендигин белгиледи. Министрдин орун басары ардагерге чын ден соолук, узун өмүр жана бакубат жашоо каалады. Келгениңерге рахмат, чоң рахмат. Beni unutmay gelgenlerine yakında 95'e çıkan gelecekten 100 yıllık bir insanın yemeğe sizlerde kutluktayım. Amına sen bol kola. Sizlerge çok rahmat. Odanın načalligine rahmat kılıp kalat. Badanın zamministeri načalligine rahmat. Biz de Kırgız elinin yetekte kaldığı yılları
turmuştu oңдап аткан президентке рахмат. Президентке рахмат. Ветерандарды унутпай, сыйлап урматтап куттуктап атканына биз чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Келген милиция балдардын баарына үй бүлөсүндө бакыт, ынтымак, иштеринде ийгилик, баарыңарга ден соолук каалайм. Быйылкы тарыхый жылда Ички иштер министрлиги өздөрүнүн кылым карыта өмүр сүрүп келе жаткан ардагерлерин урматтап, алардын мыкты сапаттарын үлгү катары алышып, милициянын татыктуу жана ар намыстуулук менен улантууга умтулуп жатышат. 2024 жылдын 24 июнунда Чүй областынын Ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан Аламидин районунун Чуңкурчак жайлоосундагы Супара 2 этнокомплексинде кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесине арналган жана ошондой эле Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарын өнүктүрүү максатында ыргесе маданий иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чаранын башталышында Чүй областынын Ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Каныбек Абдрахманов ардагерлерди, катышуучуларды жана конокторду келе жаткан кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси менен куттуктап, милиция кызматкерлери коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун коргоо боюнча түздөн-түз кызматтык милдеттерин аткаруу менен бирге улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча таланттарын көрсөтө алышаарын белгиледи. Ошондой эле бул иш-чарада Чүй областынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Кабылбек Бишимбаев бул иш-чаранын өтүп жаткандыгын маанилүүлүгүн белгилеп, өлкөнүн маданий мурастарын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталгандыгын кошумчалады. Иш-чаранын жүрүшүндө ыр бийлер аткарылып, Манас эпосунан үзүндүлөр көрсөтүлүп, ыргесенин жүрүшүндө тогуз коргоо, кыз куумай, күрөш жана башка улуттук оюндар тартууланды. Чүй областык ички иштер башкармалыгы тарабынан өткөрүлгөн ыргесе Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына узатылды. Сыр болбой ырлар ырдалсын. Акыры келме кезек бар, ыргесе сизге сунуусун деген ыр саптардын коштоосу менен бүгүнкү ыргесени Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына өткөрүп берүүгө уруксат этиңиздер. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Азамат Токтоналиев ыраазычылыгын билдирүү менен кабыл алып, бул иш-чара мындан ары да улантыларын белгиледи. Ош областынын ички иштер башкармалыгы кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата бир топ иш-чараларды өткөрүүнү мерчимдеген. Бул жолу башкармалыктын жетекчилиги 83 жаш курактагы ардагер Тургунбаев Зулум менен маектешип, ал акыбалын сурап кайтышты. Ардагер 1941 жылы Араван районунун Чек-Абад айылынын агроном участкасында жарык дүйнөгө келген. Ал мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин советтик армиянын катарында кызмат өтүп, жогорку окуу жайды Ленинградтан жана Карагандыдан бүтүргөн. Алгачкы жолу 1966 жылы Ош областынын ички иштер башкармалыгына жумушка орношкон. 1961 жылы 17 май күнү сүйүктүү жары 1945 жылы туулган Раат Курбанбаевага баш кошкон. Жубайлар 1 уул 5 кызды тарбиялап өстүрүштү. Ал кызмат өтөгөн жылдары бир топ тайгак кечүү, тар жолдорго туш келген учурларды тизмектеп айтып отуруп, ошол учурдагы милиция менен азыркы милициянын ишмердүүлүгүн салыштырып өттү. Ал бир топ эле өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачууда колдонгон ыкмаларын айтып берип, учурдагы милиция аткарып жаткан иштерге да баам салып тургандыгын баса белгиледи. Айрыкча акыркы 3 жылда оор жана өзгөчө оор кылмыштардын саны азайып, өлкө боюнча бир топ имараттар курулуп, жаңы заманбап техникалар алынып, коомдук жайларга жүздү таануучу видео камералар орнотулуп, аймактык тескөөчүлөр боди камера, планшеттер менен камсыз болуп жаткандыгын көрүп, ичи жылгандыгын айтып берди. Ардагер келечекте кылмыштуулуктун аты жоголуп, жаштар билимдүү, ыймандуу, жакшы кулк мүнөз менен өсүп жетилип, келечекте өлкөбүздү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошооруна чоң ишеним менен тилек кылат. 2024 жылдын 24 июнь күнү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Нурбек Абдиев жана Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин кинологиялык камсыздоо борборунун башчысы, милициянын генерал-майору Роман Зайцев баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинологиялык борборунун кызматтык иттерди үйрөтүү жана машыктыруу маселелерин талкуулашты.
Тараптар иш сапардын алкагында кызматтык иттерди даярдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу жана кинологиялык кызматтардын ишин уюштуруу үчүн практикалык тажрыйба жана зарыл маалыматтар менен пайдалуу алмашуу болоорун ишендиришти. Белгилей кетсек, иш сапардын программасына Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинологиялык борборуна баруу камтылган. 26 июнда белгиленүүчү баңгизаттарга жана аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө арналган 1 айлыктын алкагында Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан Бишкек шаарынын аймагындагы түнкү оюн-зоок жайларда ыкчам профилактикалык иш-чаралар өткөрүлдү. Иш-чаранын максаты коомдук жайларда болгон кылмыштардын алдын алуу, ошондой эле түнкү оюн-зоок жайларында баңгизаттарды колдонуу фактыларын аныктоо. Түнкү оюн-зоок жайларынан тышкары милиционерлер жаштар көп барган жерлерин жана ага жакын жайгашкан аймактарды текшерип чыгышты. Милиция кызматкерлери тарабынан түнкү оюн-зоок жайларынын администрациясы менен профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, оюн-зоок жайынын аймагында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу тартип бузууларга жол бербөө жөнүндө милдеттенме алынды. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы оюн-зоок жайларында баңги кылмыштарынын алдын алуу боюнча иш-чаралар дайыма өткөрүлүп турат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесине карата Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык колледжинин студенттери үчүн ачык эшиктер күнүн өткөрдү. Иш-чарага Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын жетекчилиги, колледждин директорунун орун басары Руслан Мамбеталиев, ошондой эле жогоруда аталган окуу жайдын 1-2 курсунун 22 студенти катышты. Келген студенттер республиканын ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматтарынын ишмердүүлүгү менен таанышып, аларга республиканын тергөө бөлүмдөрүнүн тарыхы жана ишмердүүлүгү тууралуу кыскача видеоролик тартууланды. Студенттер тергөөчүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, анын аткарган иштерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарына кызматка кабыл алуу тартибине дагы кызыгышты. Сүйлөшүүнүн аягында кызматтын башчысы Алтайыр Исмаилов студенттерге жылуу сөздөрүн айтып, конок болуп келгендер үчүн ыраазычылыгын билдирди. Иш-чаранын соңунда студенттерге тергөө кызматынын кызматкерлеринин иш орундары жана кеңселерине экскурсия уюштурулду. Ошондой эле Сагын Нааматбаев атындагы Ички иштер министрлигинин музейине экскурсия уюштурулуп, анда ички иштер органдарынын тарыхы жана ишмердүүлүгүнүн негизги милдеттери менен тааныштырышты. 2024 жылдын 18 июнунда ички иштер органдарына арыз менен ишкер кайрылып, Чоң Алай районунун Карамык айылында көмүр казуу иштери башталганын, анын ага айрым адамдар тарабынан коркутуп, үркүтүү жана опузалоо болуп, 10 миллион сом акча каражатын талап кылып жаткандыгын билдирген. Маалым болгондой, АН аттуу ишкер Чоң Алай районунун Карамык айылында көмүр казуу боюнча иштерин баштаган учурда өздөрүнүн жергиликтүү жашоочуларыбыз деп толук кандуу иш жүргүзүүгө жол бербейбиз деп коркутуу жолу менен 10 миллион сом акча каражатын талап кыла баштаган. Бул факт боюнча топтогон материалдардын негизинде Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин алкагында ыкчам тергөө иш-чараларынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзүп, натыйжада Чоң Алай районунун тургундары 1965 жылы туулган АЖ жана 1970 жылы туулган ТЗ аттуу жарандар ишкерден 44 400 долларын алып жаткан жеринен кармалышты. Кармалгандар Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесинин талабына ылайык кылмыш жасады деген шек менен убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул иш боюнча тергөө иштери уланууда. Урматтуу өлкөбүздүн коноктору, эс алуучулар, сиздерди Кыргызстанда жүргөн учурда өлкөнүн мыйзамына баш ийип, жолдо жүрүүдө жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырабыз. Эгерде сиздерге карата мыйзамсыз укукка жат аракеттер байкалган болсо, 102 бирдиктүү номерине кайрылыңыз. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.